Мен атым Саматов Ерген Розбаевич. Оштун Ноқаттан болдым. Ассалаумағалейкум. Hüseyin'den mi başladın? Hüseyin көрөткенде мен мындай майнер бет. Майнер түсінесі. Маскачан турушты го. Кичинекей эле балдар болуп турду да. Анан ол кийимдерин карап туруп, кантип акча жок деп койдум. Анан мен чындыгында баягы апасы байлар бар дагы мындай сумчалар болот да, ушунда акчасы бербей койгондор, же акчасы калбай калгандар болот. Мен ушундай экенин дедим мен. Мага кызыгы ушулар жеткирген жерден мага заказ түшсө деп кеттим да. Ошондой. Алла Таала жөнөткөн экендер бар, насага депчи. Сиз алып кетердин алдында 4-5 водитель жок деген экен. Если бы ты знал, от чего ты отказался, вот эле биз ошону көрүп атып, описаниеда жазылып турат, кыргызга ушинтип машина берди деп. Анан кантип кыргыз макул болду, сразу макул болду, кызык болду да. Жүрүп эттик деп салып кеткенде кыргыздын мындай ойлонбой кең пейилдиги ошондо сразу көрүндү да. Негизи 5 кол тең эмес дегенде өзгөчө ушу Москвада биздин кыргыз бир туугандардын, мигранттардын арганда окуялар болот го. Кээ бирлерди депортация кылып салат, кээ бирлерди могу кыргыз деп жанагындай жаман көрсөтүп салгандар бар. Ошолордун баардыгын могу сиздин кылган бүгүнкү жасаган ишиңиз жууп кетти да. Кыскасы кыргыздардын авторитети Москвада 200%-ке көтөрүлдү. Жөн келип баратсыңыз көчөдө. Жок. Мына машинаны арендаға менен да. Анан арендаға менен бошолдун эртең менен кар жаап, жолдор галилек болуп калыптыр шаардын ичи. Торуп сесем ойноп кетти машина. Анан хозяинге чалдым, мен ушундай болду машинем. Көңүлөңдү алмаштырып берем, бир жерде уруп албайм. Десем кел дедим, барсам капа кылды да мен. Сен кышта машина айдап көргөнсүңбү, өзү негизи мурун таксовать эткенсиңби деп. Мен таксовать эттим, кышындасы именно. Башка эле машина карабайсыңбы? Башка бирөө эле машина алгылчы, кыштында сен жазында келсең кайра берем сага машина. Хозяин кыргыз оруспу? Дагестаңыз. Анан жиним келди, мен ключуңду дедим, ала бер. Мен азыр эле машина таап алам. Керек болсо жаңы машина берип таап алам дегем да. Десем ойлоп турам, басты резинасын алмаштырып берип жолго чыгарып. Мына центрге заказ түштү. Ал кыз актриса кыз экен, съемкага келет. Анан мен тамашалашып бердим, мен киного таппайсың, мен звезда болдум. Өзүңүз чакырып алган ишинде талантым бар, мен звезда болгонду жакшы көрөм деп азилдашып келдик. Басып берем дейт. Анан кой деп турсам, заказ түштү кайра обратно Химкиге. Бассам алынбайт да. Мындай кылсам болбойт, чекесине басылып кетип, бияга өтүп кетет, кайрадан Яндекс тапка чейин уже заказ отменен болуп калды. Жерде заказдан алдым деп отурсам, ушу жактан заказ түшүп калды, 10 мүнөт көрсөттү. 6 километр 10 мүнөттө жетесиң деп. Анан ала берейинчи деп алдым. Отуруп анан тамеки чектим мен. Отмен кылып коесуң, 10 мүнөттө жеткенче жарымына жеткенде отмен кылып койсо жолдо калып кетесиң пробкада. Десем отмен кылбады, анан келдим. Келсем эле ошол мен тааныбайт экенмин муну. Чындап тааныбайт экенмин. Эшикти ачып берилип, бескплатно жеткиресиңби деди. Токтогула тыңдабасам 20 мүнөт экен. Поехали, отурула деди. Жеткирип коем 20 мүнөттө. Себеби бара турган жагымда заказ көп болот, заказ көп болгондо көрүнүп калат да, кып-кызыл болот. Пробкага? Жок. Заказ болуп атканда приложениеден көрүнүп калат, кайдан заказ, анан кымбат заказдар болуп аткан. Ошол жерге барып, анан барсам ушундай деп калды, анан кеттик жолго. Отурганда эле суроо берип баштады. Баргача суроо берди. Мен жиним келип. Сиз түшүнбөйсүз эчтеке. Эмне болуп атат депчи. Ал аркасынан камера тартып алган байкаган жоксуз. Москва аркасында отуруп суроолорду берип турду. Москва ситин тушуна жеткенде айттым, азыр Москва ситин ичине кирем дагы. Одан арагына канча 4 километрдей калды, 8 мүнөттө жетет экен. Мен түшүрөм да Москва ситин ичинен клиент алып кетем дедим. Түшкүлө десем түшөт дедим. Мага эмне суроолор берип атасың, түшкүлө десем түшөт деген ой менен бурлайын десем, ошол именно ошол 2 ряд пробка киргенге невозможно. Түз кеткен жол 8 мүнөт, 3 мүнөт жерде жетесиң деп көрсөтүп атат. Ошо 8 мүнөттө жеткирип коеюн, 8 мүнөттө эмне сөз сүйлөйт эле деп. Алып барсак, автосалонго кирдик. Сразу ошо калган. Шлагбаумга ачып эле кирдик. Шлагбаум охрана киргизбей атты, анан көрсө Гусейн чыкты да башын көрүп камчасын ачты окшойт. Анча шлагбаумду ачты. Киргенден анан айтты, 15 мүнөт күтүп тур деп, бизде акча бар деди. 2 эсе кылып берет, ажденияң менен берет, 15 мүнөт күтүп эч жака кетпегин деди. Ишентиспи? Анан
группада такси группасы бар да, анан айттым, мен бир болсо куш кармадым, же бир болсо уктаптым мен дедим. Достор уктатпаса керек, чыкса керек, автосалондун ичинен чыкканда деле көрүп турат, каяка качат эле дедим. Деп отурсам бир майбак келди, артынан баягы кызыл Porsche менен машина келди. Ичинен адамдар түшүптүлөр, чогулуп кирип кетишти. Ошол убакта кызым чалып калды. Кызым экөөбүз сүйлөшүп отурдук. 15-20 мүнөттөн ашык болду. Анан келип эле эшикти кылдап түшүрүшүндө машина утуп алдым. Чынбап эле чынбап эле. Кир азыр оформлять этебиз ишенбей. Ишенбейм, паспортум алды, паспорту алып келдик. Паспорту бердим, анан атын оформить эткиле деди. Мындай карашты, паспортуңузду бериңиз. Паспорт бул право эмес, паспорт керек деди. Ушунда бизде паспорт. Анан алып оформить этип, анан чекти алып чыккыла деди. Чекти алып чыкпай окшойт. Бир нерсе бар, анан Гусейн мен атыма жаздырып, анан чекти баягы акча төлөнгөн акчанын квитанциясын неме кылып басып берди. Басырдын оригиналы өзүңдө болсун, булар копиясын чыгарып калат деди. Енді чөнтөгүмө салды, анан беркилерге айтты салондогулар, гана машина деди. Даярдоодо жууп деди. Мен алып келип, неме кылгыла, мен что сөмканы даярдайм, балдарды себеп кетип коюп. Сиз ишенбей турасыз. Ала ишенбей турам. Ошол жерде бир кыргыз эжелер жүрүптүр. Анан кыргыз байбелер жүрүптүр. Оштуктар келип өзүнүн угаттан экендир экөө. Экөө куттуктайм деп эле кучактайт. Не болду түшүнбөйсүз? Не болду түшүнбөйм. Анан ошол жерде дилер бала бар экен, кыргыз бала экен. Бүт жерде кыргыздар. Российский паспорт менен ошол машина таратат экен, ошол кыргыздар именно ошол машина берип атат. Бак 3 күндөн бери, 2 күндөн бери жүрөт. Одобрение бербей атат деп. Анан ошол айтып калды, не переживайте, аке, сизге төлөндү, даяр, сиздин атыңызга оформление болду. Азыр машинаны алып кетесиз, анан ошого ишенесиз. Күтүп отурдум. Охраналар келди. Жөндөр мындан алып келди. Улар бияктан чыгышты. Колтуктарды даяр кеттик деп эле ачып. Жана жерге алып машинанын багасын ачып эле отургузуп койду. Ыйладым анан ошол. Эч деле тартып туруп коёдучу. 5 мүнөттө ыйладым машинада отуруп алып. Монтажга ошо кыскартып өтүп калган турбай, жана бизде видеоңузду көрүп, ыйлап көп элдер көргөндө. И комментарийлердин бүттүгү ошол жерде неме да? Кыргыз байкуш Борикер, эмне гана болбосун, дайыма жардам бергенге даяр. Возвращается бумеранг деп эле. Ошол жерде астында комментарийлерде уже кыргыздар эмес, башка орустар жазып баштаптыр. Кызыңыз жөнүндө айткан турбайсызбы, кызыма дагы операция акча керек деп. Анан комментарий жазган экен ошол жерде. Эгерде реквизиттер болгон болсо, биз жардам берет элек деп. Көргөндө бир 200, балким 500 рубльдик неме болмокто ошол жерде. 497 рубль, мына 500 рубльдин аркасынан сиз кандай немеге ийгиликке жетип атасыз да, Кудай таалам сизге берип койду. Сиз ошо бүгүнкү көчөгүн күнү башкача баштапсыз. Актрисаны алып керек, киного тартып кой, мен звезда болом деп. Звезда болот, сразу звезда болуп чыктыңызбы? Ошондой болду, бир күндө эле. Бир моментте тууганда достор, жердештер, москвичтер. Кызыңыздын жашы канча да, Москвага келгениңизге канча болду? Кандай жардам берет? Москвага өзү көп келип 2015-тен бердим. Өзү 2007-2008-де келип кетип жүргөм жылына. Анан 2015 келдик, 2016 айылда болдук Бишкекте. Анан 2017 келгенбиз. Шундан бери ушул жерде кызым менен баламы. Балам ушул жерден туулду 2019. Кызымы 2019 алып келдик. Кызым 5 жашта. 5 жашта. Ошондо тубаса төрөлгөндөн бери бир кулак укпайт дедиңиз э, жана видеодо. Ошол таксиге айдап жүрбөйм азыркы машинаны. 2-3 күн болду да, биз Кулага барып келдик, анан булар базар күндөрү, 6-күндөрү, базар күнү мага бекер такси. Өзүм эште болсом болот, кааласам эс алсам болот. Акча албайт базар күнү. Ошол күндөрү машинага салып алып, чайханага алып барам, же бир шашлык машинага алып. Ошондо отурганда айтып элек да, атамна бир кулагым укпай атат, мен музыканы көбүрөөк коюңчу депчи. Жүрөгүмөн чынында билет экен, бирок сыртына чыгарбайт элем. Ошо кызым кантип операция болгон депчи. Өзү да машина алабызбы дей берет. Сиздин ак машинаңыз каякта эле дей берчи деп. Элчи мингенде ак такси минет элем да. Кудайдын буйругу караңызчы, ак машинада келип ак машинаңыз каякта эле деп сурай берет экен. Эми болот түргүндө. Кылса болот экен да, ичинде немеси бар экен. Баягы каналчы.
ушундай ракаганада коюп ошо перепонкасын ачып жазса болот экен. Жасаса болот экен. Эт өсүп калгандай да. Эт өсүп калганда ушундайдан мындан жабылып калган да. Ошондо кызыңыз төрөлгөндөн баштап кулак укпай калган, Ушул күнгө чейин укпайт да азыр. Эми кичинесинен билинбей жүргөн да, азыр эми чоңойгон сайын сүйлөп атсаң, мына бетки кулагын тосот да. Сол оң кулагы да, сол кулагы тосот. Укпай калдым ата деп. Ошондо оңулаган операция керек. Оң кулагын операция. Жактан Москвадан 1,5 миллион доллар. 1,5 миллион деп атышат. Турциyadanчы? Турциядан да ошондой доллар менен айткан да, 20 миллион тегерегинде айтты окшойт Турцияга. Ошол байке, эми Кудайым буйруса, бардык кыргызстандыктардан суранабыз, байкебиздин кызына жардам катары бул жерге реквизиттерди көргөзүп коебуз. Россияда болгондор болсо байкенин өзүнүн Сбербанк картасын көргөзөбүз. Колдон келишинче бардыгыбыз жардам берип, кызынын буйруса ушул жашка чейинки алышып жүргөн оорусу менен биз мындан кийин алышпаганга алгысты жардамыбызды көргөзүп, биз катары угуп, анан ушул бүтүндөй кыргызстандыктарды жакшы жагынан көргөзүп, кыргыздарды эң сонун кеңпей эл деп элге даңазалаган үчүн байкебизге Кудай Тааланын ыраазычылыгы үчүн жардам берели. Убактан пайдаланып Гусейнге дагы, Гусейндин подписчиктерине терең ыраазычылык билдиребиз. Уже. Биринчиси. Да. Менин колум жеңил экен. Айдечиден көрүндүк болду. Айдечи көз көрүндүгүн берди. Жана аэропортто Казанда отуруп эле сиздин видео интернетти жарып аткан Эген байке Казандан келип туруп эле Москвадан таап алдык азыр. Бул жигит биринчи үчтө болуп чыкканда билесиңерби, чачы узун эле го. Чубак ажыраматылыкка суроо жооп болуп калганда ушу чач жөнүндө суроо бергенде мына эми чачыңды өстүрсөң өстүр, кыскартсаң кыска. Бул жигиттер эле кемдерге келип намаз окуп кетет. Чачың кыскартып алды эле бир жакшы болуп калды дейт. Көрүп калат деп. Эген байкеден интервью алдык, буюрса эртең чыгарам. Мына эжелерде көрүндүк. Машинада көрүнүп. Сонун ишке эле бул киши эле сонун жарды да видеону. Биринчи көрүндүк болот да, же